Assalamu alaikum урматтуу аталар, апалар, карындаш агайнилер, кутмандуу кечиңиздер менен, жалпыңыздар менен жараткандын дагы бир жагымдуу керемет кечинде Ак Дасторкон четинде жаңырган жылдын эң алгачкы күндөрүндө жакшылыктан, тойдон жүз көрүшүп олтурганыбызга биз аябай кубанычтабыз, ардактуу туугандар. Андыктан баарыңыздар бүгүнкү той ээлеринин жайган куттуу дасторконуна кош келиңиздер деп бир болча тоюбузду баштап койгонбуз. Тамагыңыздар тартып болсун. Ушул тамактардан тартылмастан алыңыздар, жөн эле албастан жакшы тилек менен алыңыздар. Биздин үйдө да мына ушундай жаркыраган тойлор болсун. Биз дагы кыз узаталы, уул үйлөйлү, небере чөбөрө жетелейли, юбилей берели деп жакшы тилек менен тамакка карай бериңиздер. Бисмилла деп. Мен үчүн өмүр деле кымбат эмес, ажал келсе моюн сунуп кете берет. Мен үчүн эң кымбат бир көңүл кымбат, кичинекей шамал болсо үшүп кетет деген экен туугандар. Андыктан эч кимиңиздердин эч качан көңүлүңүздөр үшүбөй, барган жериңиздер мына ушундай жакшылык тойлор болсун. Бүгүнгүдөй той ылайым ар бир үй бүлөдө жылына көп рет болсун. Бешик тойлор 5 рет болсун, жентек тойлор 7 рет болсун, калгандары байкелерге 8 рет болсун, келиндери жыл сайын 2 рет болсун, Бишкектин роддомдору 3 рет болсун деп бир кол шайып коюңуздар. Роддомдор 3 рет болуп эле, мондай наристелерибиз көп болсун. Мына биздин кыргыздын саны быйыл 6 миллионго жетти. Бул дагы бир жакшы. 1-2 жыл өтпөй 7 миллионго жетели. Ошентип кыргыз көбөйө берсин туугандар. Көп бололу. Роддомдор 3 рет болсун. Роддомдо акция жүрүп атыптыр. Экини төрөсөң, үчүнчүсү бекер деген. Көп бололу болуңуздар жаштар. 18 миң аалам бар. 124 миң пайгам бар. 6,5 миллиард адам бар. Ошонун баарын көтөргөн жер деген чоң шаар бар. Ошол жер менен кошо жаралган кылымдарды карыткан кыргыз деген улут бар. Касташып келген душманга кылыч сунган кыргыздар, достошуп келген мейманга кыныч сунган кыргыздар. Аскас асман тиреген Алатоо кыргыз жерим бар, аруу максат тилеген ак калпак кыргыз элим бар. Калың журт кыргыз элиме көз тийбесин туугандар. Мына кризис келди деп жатат. Балким бул сөздүн жаны бар. Бирок кыргызда какой кризис? Короосунда малы бар, дасторконда наны бар, кампасында даны бар, нурун төккөн Алласы ишеничтүү ханы бар, 7 дубан элиң бар, эчең керемет жериң бар, айта берсе сөз жетпейт түгөнгүс байлык кениң бар. Эмки менин тилегим өмүр ден соолук гана тилейли, калганы бизде бары бар. Кыргыз элим бар болсун. Бир болчу айпаңыздар. Кыргыз элимдин тоюна көз тийбесин. Биз негизи кыргыз калкын мактанганын жакшы көрөбүз. Бары бар дейбиз, бирок чындыкта кээде бетке айтыш керек туугандар. Бирөө келип көлдү алды, бирөө келип төрдү алды, еврей келип элди алды, Кытай келип жерди алды, Канада келип кенди алды. Айланайын кыргызым алынбаган нең калды? Алынбаган бир гана ушул тоюм калды. Жок, алар тоюңду ала албайт. Эмне үчүн ала албайт? Себеп алар бизге окшоп чоң той бере албайт. Бир той үчүн банктан кредит ала албайт. Тойго кечигип бара албайт. Кыздары сайма сай албайт, жигиттери жоону баса албайт, окко төшүн тоса албайт. 100 миң еврей, миллиард кытайча болсо дагы кыргызымдын бир уулу Кылычбек Байкелиндей той бере албайт. Кылычбек Байкелиндей. Жараткан адамзатка 2 жолу берет экен. Үчүнчүсүн өзү жасап алат. Бул эмне? Бул жакта Байкен биринчи колу көтөрдү. Жараткан тараптан Алла тарабынан жигит адамдарга 2 жолу берилет, үчүнчүсүн өзү жасап алат. Тиш. Протест тиш. Эң туура. Жүрүңүз чыгам. Оомна, наконец-то жигиттер да бар экен го. Жүрүңүз. Дүйнөдөгү эң бактылуу куш бул кайсы? Канаттуу куш. Эң бактылуу канаттуу куш кайсы? Короз. Короз эң туура. Кара жүрүңүз байкам. Жүрүңүз. Жок, жүрүңүз. Короз. Дүйнөдөгү эң бактылуу канаттуу бул короз экен туугандар. Себеп короздун кайненеси жок, анан аялдары көп болот экен. Ара келди. 25 жыл жашагандар барбы араңыздарда? 25 жылдан бери ынтымактуу. Оона бар экен. Көп жашаңыздар. Бир агабыз үйгө келип эшикти ачса, жеңебиз сураптыр. Айтчы көзүн жашаганыбызга канча жыл болду десе, байкебиз мандыраж болуп калды. Билбейм эми, санап жүрөк дейсиң, унутуп калдым десе, сен санабасаң гана мен санап жүрөм. Экөөбүздүн быйыл чогуу жашаганыбызга туп-туура 25 жыл болду. Эми айтчы, 25 жыл аралыгында сен мага канча жолу милая деп айткансың десе, байкебиз дагы мандыраж болуп калды. Ой, мына жашаганыбызды билбегенден кийин милая деп айтканымды кайдан билейин? Көп эле айтып жүрбөймүнбү? Айтып жүрөм десе, аны санабасаң, аны да мен санап жүргөм. 25 жыл аралыгында сен мага 25 жолу гана милая деп айткансың. А бүгүн телевизорду карап отурсам, Алла Пугачевага Филипп Киркоров «Милая, милая, милая» деп 3 жол айтты. А сен болса жылына 1 рет айтасың. Монтип
Филипп Киркоров 3 жол айтып атат десе, агабыз айтат дейт, "Эй, келесо, Алла Пугачева деген ал кемпир, ага 3 жол айтпасаң укпайт" деген экен тугандар. Андыктан көп жашаңыздар. Көп бала болуңуздар. Bir jigit menen kız köçөнөн таанышып алып, jigit kızdan сурап атат дейт, "Чоң кыз жашыңыз канчада?" десе, кыз айтыптыр, "Жигиттин кунанын тишин санабайт, кыздын жашын сурабайт, өзүңүз айттыңыз, канча жаш бересиз мага" десе, жигит кызды карап алып айтып атат дейт, "Кашыңыздын чийилип турганына караганда 16 жаш. Оозуңуздун оймоктой болуп турганына караганда 19 жаш, баарын кошкондо 53 жаш" деген экен тугандар. Сурап атат дейт, "Ата жашыңыз канчада?" десе, "60та айланайын" дейт. Дагы 1 жыл өткөндөн кийин жанагы жигит кайрадан аксакалга жолугуп калып, "Аксакал, эми жашыңыз канчада?" десе, аксакал кайрадан 60та депти. "Ой аксакал, сиз эмне картайбайсыз? Былтыр эле 60 эмес белеңиз. Быйыл 61 болушуңуз керек да" десе, аксакал айткан экен, "Эй улум, эркек бир сүйүлөт" деген экен. Андыктан көп жашаңыздар. Азыр болсо артыңыздарга тартуулчу эт. Бул адалет. Жетөгүздүн жемин жеген, чүйдүн чөгүн жеген, аларчанын арчасын жеген, ала тоонун арпасын жеген, каркыранын карын кечкен, кашка суунун суусун ичкен, териси күнгө жоюлбаган, этиндеги витаминдери жоюлбаган, сиздерден башка эч кайсы коноктун астына коюлбаган, башка жерде союлбаган жылкынын адал этин тартып койгонго уруксат этиңиздер. Кана көтөрүл билекти, Кудайым берсин, тилекти алакан жайып койгула, ак батаны берели. Амин. Тоюңду элдер мактасын, чөнтөккө акчаң батпасын. Санага салчы элимди саясаттан сактасын. Ниет кылып чоңойткон уул кызыңды тактасын. Үйүңдө свет жаркырап, убагында төлөйт деп электрик мактасын. Неберелер мөмөлөп коробуңа батпасын. Узундан болсун өмүрүң, кышкыга болсун көмүрүң, налогдон карыз болбостон жайдары жүрсүн көңүлүң. Акылдуу чыксын алганың, азыраак айткан жалганың, депутат болсун балдарың. Кытайдын улуу дубалы же Кремль болсун салган. Элдин мүлкүн жебесе Кудайым бере калган. Казаның кайнап ет турсун, достукка досуң бек турсун. Көз артып келген душманды бирдиктүү күчүң жеп турсун. Машина менен келатсаң светофор тааныбай кызылын такыр жакпасын, тойдон чыгып баратканда гайынан Кудай сактасын. Кыргыздын каны жүрөктө кызматка келдик көрөлүп, кадырман элим силерди тойлордон гана көрөлүп. Бул бактылуу күндөрүм Кудайдын берген белеги, майрамы шаңы жыттанып эң кушул учурда ушул үй бүлөгө дагы бир жакшылыкка тойго келели. Амин.